Сен бала чагыңда ар дайым көңүлү ток, жайдар элең. Таң каларлык укмуштуу окуялар менен ачылыштарды кубаныч менен күтчүсүң. Бойго жеткен жашоону да кубаныч жана адаттан тышкары ынталуулук менен тосуп алдың. Сен өзүң көзөмөлдөп ырахаттана турган жашоо ал мына. Бирок капысынан бир нерсе болуп кетти. Ал нерсе сенин кымбат, баалуу кубанычтарыңды уурдап алды. Буга себептер ар түрдүү, бирок бактысыздык баарынык окшош эле. Биз эми мындан ары кубануунун эмне экенин унуттук. Кубануу жана бакыт эмне экенин эч качан билбегендей болуп калдык. Бирок бирөө бар. Ал сени эч качан караңгылыкта да калтырбайт. Ал Ыйса Машаяк. Ал бизге кубанычты кайрып берет жана жашообузду маңыздуу кылат. Ал үчүн бир азга токтоп, Кудайдын жүрөгүбүзгө сүйлөгөн үнүнө кулак салуубуз керек.